Сузак районунун Барпайыл аймагында карамалды жасылма уруктандыруучу 2 пункт бар. Ал түйүндөр жергиликтүү бийлик тарабынан ачылып иш баштаган. Кызмат акы менен уруктун баасын кошкондо фермерлер бир үй үчүн 750 сом төлөшөт. Азыр биз Симменталь уругу менен качырабыз, Швид породасы менен, Алатауский уруктар менен негизинен качырабыз. Бирок өзүбүздүн кыргыз малдарга да качырган болсок, бар бир натыйжасын берет. Ал элде түшүнүк бар, баягы өзүбүздүн малдарды качырган болбойт, туалбай калат башка деген ал бекер сөз. Качырса породный структура оңолот. Мындагы уруктар Европа өлкөлөрүнөн жеке ишкерлер аркылуу алып келинет. Эт жана сүт берүү мүмкүнчүлүгүнө жараша баалары 750 сомдон 1,5 миң сомго чейин болот. Кымбат болгон үчүнбү көпчүлүгү мындай жол менен малын төлдөтүүнү эп көрбөйт. Анын үстүнө куут башталган мезгилде айылдагы малдар жайлоого кетип калат. Малдар тууду, туугандан кийин эле торпоктор менен уже жайлоого чыгарышка туура келди да негизи. 2-февралда малдар туурса уже бир айда мал эме болбойт да. Шарт туура келбейт. Баягы ветеринарский жактан алганда деле, бул жагынан алганда деле торпоктор бир айлык болбой эле жайлоого чыгарып бергенбиз. Барпайыл аймагында 4000ден ашуун саан уй болсо, 200гө жакыны гана жыл сайын мындай жол менен уруктандырылат. Калгандары кадыресе эле төлдөй беришет. Малдарды асылдаштыруу үчүн жайлоолорго да көчмө уруктандыруучу пункттарды ачып, акысыз урук менен камсыздоо керек деген адистер айтышат. Уй деген күйлөгөндө токтото албайт. Бука деген ал канчалык аралыкта болсо деле баары бир табылат. Ошондон өзүнчө бериш керек, өзүнчө багыш керек букаларды. Букадан качкан уйду кайра текшерип, кайра алдырып салыш керек боюнан. Алдырганда ал көп болсо 1-2 ай эле бооз болуп калат, 2-3 ай. Аны алдырып койгондо ал кайра күүгө келет. Өзү аны бир айдын ичинен кайра күүгө келет, анан куудуруп койсо болот. Асыл туркум чарбалар жана мүлк ээси өзү аракет кылыш керек. Буга биз туура түшүндүрүшүбүз керек. Азыр мисалы үчүн мамлекет тарабынан абдан чоң колдоолор болуп атат. Кандай маселеде? Ветеринария. Мына жайыт комитетиндеги ветеринарларга арыз долбоорун алган өкмөттүк колдоо. Бирден ар жайыт комитетине 2ден ветврачка, жеке ветврачка мотоцикл берди. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда малдарды асылдаштырууга багытталган 34 пункт бар. Алар облус аймагындагы 320 миңден ашуун кара малды тейлеп келет. Абылбек Көчкөнбай уулу, Шайыр Зайырбек уулу, Жалал Абад облусу.